Бул ар кандай сөздү бурмалап айта берсе болот. Мына Аскар Акаевичтин кландык башкаруусу деп айтып атат деп атпайсызбы? Биринчиден, ошол убактагы Аскар Акаевичтин бир тууган агасы Болот Акаев профсоюзда иштечү. Бир тууган агасы Асанкул Акаев лесхозда иштечү, кийин депутат болуп келди. Кызы Бермет университетте окучу, кийин чет өлкөлүк уюмдарда иштеп жүрдү. Уулу Америкада окучу. Анан кайсы кландык башкаруу? Ошол эми атасы президент болуп турса, агасы депутат болуп турса, анан дагы бир топ жыл өткөндөн кийин Бермет кызы депутат болду, баласы Айдар Акаев депутат болду. Бул алардын укугу бар депутат болгонгочу, бирок маселеде дагы эле айтам сизге, моралдык жоопкерчиликтен алганда бир кандай көрүнүш болду өзү? Туура болгонбу ушундай бийликке үй бүлөсү менен келип алуучу? Эми туура эмес же туура деп айтышка болбойт. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн ошол убактагы чечими, ошол убактагы болгон иштер ар кандай жол менен ишке ашып калышкандыр деп мен ойлойм да. Себеби Бермет Акаева депутат болуп 2005-жылы келди. Айдар да 2005-жылы келди. Айдар да 2005-жылы келди. Мына 2005-жылда чоң чатак ошондо башталды. Бирок ошондой эле нерсени карап көрсөк, Абсамат Маселевич өзү депутат, уулу да депутат. Атасы президент эмес эле да алар. Алар башка ситуацияда, жагдайда болуп атпайбы? Жок, туура, аныңыз да туура. Бирок Абсамат Маселевич убагында Кыргызстан борбордук комитетинин биринчи катчысы болчу. Мурдагы болчу, туура. Ал убакта мурдагы болчу. Себеби биздин элибизде кандай гана болбосун, өткөн улуу инсандарыбызды сыйлоо биздин каныбызда бар.